Сатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эфирде ачык микрофон көрсөтүүсү. Бүгүн сиздер менен жаштардын толеранттуу көз карашын калыптандыруу аракеттери боюнча сөз кылабыз. Баарыбызга маалым, коомчулукта жарандардын толеранттуулук боюнча түшүнүгүн жогорулатуу жана алардын толеранттуу көз карашын калыптандырууга багытталган бир топ иш-чаралар өтүп келет. Албетте бул аракеттер жарандардын коомдо өз ордун табууда, инсан катары калыптануусунда маанилүү экени талашсыз. Мына ушул багытта эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун жаштар үнү долбоорунун алкагында Баткен жаштары жана коомчулук тынчтык жана толеранттуулук үчүн деген аталыштагы долбоорду биздин аймакта ишке ашырган Даназат Ордо коомдук фонду болуп эсептелет. Бүгүн бизде конокто аталган фонддун аткаруучу директору Гүлбарчын Амирова жана анын өкүлү Бекбол Бакыт уулу. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Саламатчылык. Биз менен бирге болуңуздар. Көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Суроолоруңуздар болсо комментарийга калтырсаңыздар болот. Ал эми алгачкы эле суроомду Гүлбарчын айымга узатсам, коомдо толеранттуулукту жайылтууга багытталган долбооруңуздар тууралуу кыскача маалымат бере кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы. Бул долбоорду биз эки тегерек стол уюштурдук. Анан кийин бул долбоор Баткен районунун Карабак айылындагы Бутон Арматов атындагы мектепте болуп өттү. Бул тегерек столдор ошол мектепте өткөрдүк. Бул долбоорго бизге ушул толеранттуулук боюнча 100дөн ашуун 9-10, 11 класстын окуучулары, анан жаш активисттер катышты. Бул долбоордо бизде 3 тренер, эксперттер иштеди. Анан кийин өзүбүздүн команда 2 воркшоп эмелерин, оюндарын уюштуруп, 2 видео роликтер тартылды. Ошондой иш-чаралар болуп өттү. Бул толеранттуулукту жайылтуу бул эң эле маанилүүсү ошол болуп эсептелет. Бизде жаштардын арасында жайылтып, тынчтыкка, биримдикке чакыруу максатында ушул иш-чараларды өткөрдүк. Рахмат. Ал эми ошол тарткан роликтер боюнча сиз да кичине айта кетсеңиз. Биз бул жаштар үнү долбоорунун алкагында 2 ролик тарттык. 2 роликтин тартуу процессинде мен болдум десем болот. Операторство, монтаж жагына. Биздин роликтер бардыгы тынчтыкка багытталган роликтер. Биринчи ролигибиз болсо, биз ар түрдүүбүз, бирок бизди жакшы сезимдер бириктирет деген жакшы темада ролик тартканбыз. Биз бул роликте көрсөткүбүз келген нерсебиз, биз ар түрдүүбүз, бардыгыбыз ар түрдүү ойлонобуз дегендей, бардыгыбыздын кесибибиз ар түрдүү. Керек болсо бардыгыбыз ар башка үйдө жашайбыз, бирок эмнебиз бириктирип турат бизди? Ошол сезимдер бириктирип турат. Ошону чагылдыралы деп, мына өзүңүздөр көргөндөй экранда сварщик бул жерде жумуш кылып атып, ошол жүрөктү көрсөтүп, ар жакта эжейлер, биз бардыгыбыз бир коомбуз, жана биз тынчтыкта жашашыбыз керек деген ойду бергибиз келди. Ушул көрүүчүлөр ошого маани берди деген ойдобуз. Анан экинчиси боюнча да кичине айтып кетейин. Бул жакта окуучулар менен окуучулардын неме тартканыбыздын себеби биз барыбыз тынчтык үчүн деген видео ролик. Албетте биздин YouTube каналыбызга кирип көрүп койсоңуздар болот. Бул жаш балдардын ойногону, алардын эмоцияларын тарттык десек болот. Анан аягында биз барыбыз тынчтык үчүн деп окуучулар ар дайым эле ушинтип ойноп, күлкүдө жаштыктары өтсө деген ой тилекте ушул видеону тарттык. Аябай жакшы. Негизи роликтин аталышы дагы өтө жакшы тандалып алыныптыр. Гүлбарчын айым, сиз айтсаңыз, ушул долбоордун негизги максаты? Негизги максаты бул биздин долбоор ушул Бутон Арматов мектебинде уюштурулуп атпайбы? Мен бул жерден дагы бир баса белгилеп кете турган нерсем, бул мектепте мындай долбоорлор, ушундай окутуулар аябай көп жүрүп турат экен. Бул долбоорду биз ошол мектепке алып өткөндө дагы жаштардын ушу толеранттуулук боюнча, биримдик боюнча, ынтымакты кандай кармаш керек, кандай учурда чырдан чыгыш керек
деген ойлоруну дагы билдик. Анан биздин келечек жаштарда дегендей бул толеранттуулукка, ынтымакка жаштарды чакырып, жаштардан тарбиялап баштасак, булар биздин келечегибиз. Ошол максатыбыз. Эми ушул мектеп окуучуларында мисалы ынтымакта болушса, бийиктикке тез жетет. Ынтымакта болсо баарыны жеңсе болот деген мааниде ошонун алкагында баштадык. Чырды чыгарбоонун жолдоруну, чыр болгондо кандай эмеге барып калат, анан кийин ынтымакта толеранттуу болуп биримдиктин жеңгенде өздөрү койгон максаттарына кандай жете алат, ошол форматта айттык. Анан ушул мектептин окуучуларын мен баса белгилеп, аябай баары акылдуу, эстүү, баары да биримдиктүү экен деп баалап кетким келет. Бул балдар менен биз биздин бек айткандай өзүбүздүн каналдан көрсөңүздөр болот. Булар менен чогуу ушул окуу круглый столдун бышыктоо үчүн эфирлерди уюштуруп, эфирге дагы чакырып балдар менен чогуу өткөрдүк. Ошо. Аябай жакшы. Ал эми ушул долбоордун алкагында дагы кандай иш-чаралар өттү? Бул долбоордун алкагында биз 2 флешмоб уюштурдук. Бул жерде дагы ушу балдардын эң эле активдүү катышып, ар бир баланын бири-биринин жакшы сапаттарыны, бийик баалагандарын билдик. Анан ошол оюн 2 күндүк оюндун алкагында биз ар бир бала мисалы командага өзүгө ат койдуруп, анан эмне үчүн ушул көбүнчө биз Баткендин символ аттарын койгула дедик да. Эми Айгүлгүл, Өрүкгүл дешти, биримдик, тынчтык деген, достук деген өздөрү ар кандай аттарды коюшту, эми жаккан өздөрүнө. Ошону коюп, анан кийин өздөрү балдар, участниктер аттарыны, өзүнүн атын мисалы Гүлнара боло турган болсо, менин атым Гдан башталат. Мен Айгүлгүлүндөй ушундай кызмын деп. Анан Айгүлгүлүндөй мен өзүмдүн командама сулуулукту тартуулаймын, назиктикти тартуулаймын деп ар ким өзүнүн жакшы мүнөздөрүн айтып көргөзүп бергенге аракет кылды. Ошондой эмелерди өттүк. Анан жана бек айткандай 2 ролик эме кылдык, тартылды. Анан 2 круглый стол өткөрдүк. 100дөн окуучу катышты. 100дөн ашуун окуучу, анан жаш активисттер катышты. Ошол. Ал эми жаштардын айтып кетейин, биз медиаторлор менен эфир уюштурдук. Толеранттуулук боюнча, тынчтык боюнча чыр чатактын алдын алып кантип иш жүргүзүшөт медиаторлор. Азыр эми Баткендагы мындай көзгө төшөп, колго алынып калып, бизде дагы Баткен облусунда көптөгөн медиаторлор болуп калды. Медиаторлордун иши жөнүндө эфирлерди уюштурдук. Ошо чыр чыкканда сотко жеткирбей иш алып барган медиаторлор менен эфир болду. Толеранттуулук боюнча толерантность фондунан келген эксперттер менен эфирлерди уюштурдук. Анан кийин жана айтып өткөндөй, биздин окуучу, өзүбүздүн долбоордун катышуучу балдары менен дагы эфир уюштурдук. Жаштардын ушу толеранттуулукка болгон көз карашы кандай экен? Көз карашы жана эле айтып өттүм го. Ушу бул эми ушул Ботон Нарматов мектебинде жаштар аябай активный, сонун баары жакшы. Анан биз роликти тартканда дагы өзүбүздүн Баткен шаарындагы Ленин мектебинден тарттык. Ал жерде деле бизге эми балдарга айттык да, биз тынчтыкты көргөзүп бергиле, ынтымакчылыкты көргөзүп бергиле дегенде, балдар өзү ушул сценарийди тапканда, өздөрү эме кылып аракеттенишип, биздин балдардын, жаштардын эмеси сонун. Анда мен суроону мындай берейин, ушул тренингдер өтөрдөн мурда балдардын көз карашы кандай болчу? Тренингден кийин кандай болуп өзгөрдү? Ошол боюнча. Тренингде ар бир тегерек столдо болуп атканда, мисалы балдар менен аягында оюндар болот да. Ошондо оюндар болуп атканда башында күндөрү, башкы күндөрү балдардын бири-бирине сындаганы, бири-бирине колдобогону, бири-бирине укпаганы, ошол эмелери байкалып атты.
башында. Анан кийин оюн аяктап, сабак бүткөндө, жыйынтыкка келгенде, бул команда кантип бийиктикке жетишти, канткенде жеңди деп карап көргөзүп байкаганыбызда, уже кийинки экинчи күнгө өткөн круглый стол оюндарыбызда балдар баардыгы биригиндүү болуп, ар бир баланын оюну, айтайын деген эмесини угуп, анан кийин ошонун алкагында бир чечимге келип, оюндарды мындай жеңишке чыгып атышты. Ошол бул жылыш деп ойлойм, бизде жылыш болду. Анан кийин кайра эле келиңиздер ушундай деп бизге аябай жакшы отзывдарын айтып кетишти. Кече эфирге келгенде ушул эле балдардан биз 2 баланы волонтер кылып алабыз деп сүйлөштүк. Эми мына күн жылып калды, жаз келип калды, кичине эме болгондо. Эми булар айылда болгондуктан жол алыс болуп калат экен. Волонтерлорго бизге дагы волонтер болсок болот экен деп келип биз менен таанышып, өздөрүнүн каалоосу менен волонтер болуп келишет буюрса, бул дагы биздин жетишкендик. Анан балдардын эмесин өрчүтүп баштадык. Аябай жакшы. Анда эмесе бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Ошого байланыштуу сиздер менен убактылуу коштошобуз. Ал эми эфирди мен Айжамал Амирова алып бардым. Кайрадан О толкун аркылуу сиздер менен үн алышып амандашканча сак саламатта туруңуздар.